Салам достор, мен Зуза Качиева, менин каналыма кош келдиңиз. Мен лайф коуч болгондуктан ушул плейлистте коучинг деген, ошол жакта көптөгөн өзүңүзгө пайдалуу керектүү маалыматты таба аласыз. Лайф коуч деген ким деген өзүнчө видео бар. Ошону да бир сыра карап койгула. Көпчүлүгү биле бербейт лайф коуч деген ким экен. Бирок бүгүнкү темабыз ыраазычылык жөнүндө болот. Эгер видеону аягына чейин уксаңыз, анда сонун тапшырма аласыз. Ошол тапшырманы аткаруу менен жана өзүңүздү бактылуу болууга жол ачасыз. Билесизби, эң негизги ой бактылуу болгуңуз келсе, чындап ар бир бар нерсеңизге ыраазы болуу зарыл. Эгер сиз азыркы учурда бар нерсеңизге ыраазы болбосоңуз, анда бактылуу болууга жол жабык деп айта алабыз. Себеби эмне үчүн адамдардын машинеси болсо деле, үйү болсо деле, кандайдыр бир деңгээлде бир ийгиликке жетсе деле, ички дүйнөсү толбогондой сезимде болушат. Бир нерсе жетпегендей сезимде болушат. Машинели болсом бактылуу болом дейт. Машинели болду, бакыт кайда? Балалуу болсом бактылуу болом, турмушка чыксам, үйлөнсөм, үй алсам бактылуу болом, чет элге барсам дейт, бирок бакыт ар дайым жоктой сезилет. Каерде деп адам баласы умтулуп изденип келет. Ошондуктан бакыттын сыры бул эки нерседе. Бүгүн биз ошонун бирөөсүн карап талкуулап кетебиз. Бул ыраазы болуу. Ыраазычылык деген эмне? Эмне үчүн ыраазы болуу зарыл жана ыраазы болууга кантип үйрөнсөм болот деген суроолорду карап кетебиз. Анда эмесе достор, ыраазычылык деген эмне? Негизи ыраазы деген сөз бул перс тилинен, фарсча тилден келген. Ыраазы деген бир нерсени баалоо, бирөөнү баалоо дегенди билдирет. Нааразы деген баалабагандык дегенди билдирет, же баалабай жатканды билдирет. Ыраазы боло билген адам, ал адам ички дүйнөсүндө позитивдүү сезимде болгон адам, же ички дүйнөсү тынчтыкта болгон адам. Нааразы болгон адам, ал жакшы нерселер болуп атса дагы, ошонун арасынан жаман нерсеге көңүл топтогон адамды нааразы болуп жатат. Нааразы болуу деп айтсак болот. Ошондуктан биз ыраазы адамбызбы же нааразы адамбызбы, өзүбүздү ар дайым байкап баалап көрсөк болот. Себеби ыраазы адам гана чыныгы бактылуулукка жете алат, же чыныгы бактылуулук деген сезимди сезе алат. Нааразы адам бактысыз бойдон кала берет. Себеби анын көңүлү жалаң гана терс нерсеге, жалаң гана жаман нерсеге топтолгон. Жашоодо көптөгөн жакшы нерселер бар. Ыраазы адам кичинекей жакшылыкты да байкайт, кичинекей жакшылыкка дагы ыраазы болот. Жана биз айтып кеткендей, төмөндөгүдөй баалай билет. Ар бир жакшылыкты, ар бир көңүлдү, ар бир белекти, ар бир кичинекей нерсени баалай билген адам ыраазы боло билген адам дей алабыз. Анда болсо, мен убада кылгандай, аягында тапшырма берем. Кантип ыраазычылыгыбызды өстүрсөк болот? Кантип мен ыраазы адам болсом болот? Себеби максатыбыз бактылуу болгубуз келет, туурабы? Бул техника коучингде дагы, психологияда дагы колдонулат. Ошондуктан сиз да бул техниканы колдонуп көрдүңүз. Эң аз дегенде 21 күн бою колдонсоңуз, эң сонун эффект берет. 21 күндүн аркасында тез эле адатка айланат бир нерсе. Ошондуктан сиз да буну 21 күн кылып көрсөңүз, андан кийин адат болуп калгандан кийин ал оңой эле өзү эле оюбузга, акылыбызга келип, биз бат эле терс нерсеге эмес, жакшы нерсеге көңүл бурганга аракет кылабыз. Бир жакшы мисал бар. Зебра айван көргөндө зебранын кара акты көрөсүзбү же ак карасын көрөсүзбү?
негизи ак кара же кара актан турат зебранын түсү туурабы? Ошондон да билсек болот. Биз эмнени биринчи көрөбүз? Демек, ошол кичинекей бир тест деп айтсак жаңылышпайбыз. Биздин ички дүйнөбүз нааразы болууга умтулган адамбы же ыраазы болгонго умтулган адамбы? Анда эмесе техника же эрте менен же жатаарда бул техниканы колдонсоңуздар болот. 3 нерсеге ыраазычылык билдиребиз. Биринчи, жаратканга негиз эле эмне үчүн сиз ыраазысыңыз? Ар бир күнү жазасыз дептериңизге, жан дептериңизге эмне үчүн сиз жаратканга ыраазысыңыз? Экинчи бул дүйнөдөгү болуп аткан нерсеге эмне үчүн сиз ыраазысыңыз? Бул дүйнөдө көп жакшылыктар бар. Мисалы 20-30 жыл мурун эле, 40-50 жыл мурун эле биздин ата-энелерибиз же тайны таяталарыбыз, чоң эне, чоң апаларыбыз, чоң аталарыбыз колунда жок нерсе бизде бар. Мисалы телевизор десек телевизор, Wi-Fi десек Wi-Fi, телефон десек телефон, кир жугуч машина, идиш жугуч машина, муздаткыч. Айтор сүйлөсөк абдан көп нерселер бар. Биздин жашообузду ыңгайлаштырылган сонун нерселер жаралган. Аны ким жаратты? Сизге окшогон, мага окшогон адам ошону ойлоп таап, анан жасаган. Биз күнүгө эмнени колдонсок, ошо үчүн ыраазы экенибизди жазсак болот. Бул үчүн ыраазымын, бул үчүн ыраазымын деп. Үчүнчүдөн өзүбүзгө ыраазычылык билдиребиз. Өзүбүзгө ыраазычылык билдирүү да маанилүү. Бүгүн сиз канча ишти бүтүрдүңүз? Жатаарда жазып атсаңыз эгер, буну жасадым, тигини жасадым деп өзүңүздү мактаганга, өзүңүзгө туура көңүл коюп, туура маанайда болгонго сонун мүмкүнчүлүк. Ошол 3 нерсеге ыраазычылык билдирүүнү жазып жан дептерибизге 21 күн жасасак, 21 күндөн кийин биз жазбасак да акылыбызда ар дайым ыраазы боло жүрө беребиз. Жашап аткан ошол күнү жаратканга ыраазы болобуз, абасына, суусуна, дарактарына, көлүнө, күнүнө, айына, дем алып жүргөнүбүзгө, өмүрүнө, дүйнөгө ыраазыбыз, канча оңойлоштуруп жаратылган биз үчүн берилген жакшы нерселерге өзүбүзгө ыраазыбыз, канча ишти бүтүрүп атабыз, жасап атабыз. Ошонун баарын биз ошондой абалга келгенде гана, ички дүйнөбүз тынчтыкка толгондо гана биз чындап бактылуулук деген сезимди сезе алабыз. Анда эмесе кеттик достор. Бул техниканы сынап көрүңүз. Жасап көргөндө гана түшүнөсүз канчалык бул техника сонун техника экенин. Анда эмесе лайк басканды унутпайбыз. Комментарийге болсо жазыңыздар. Сиздер эмне үчүн өзгөчө ыраазысыңыз? Бөлүшөбүз бири-бирибиз менен. Жана кандайча ушул техниканын аркасында жашооңуз өзгөрүп, өзүңүз өзгөрүп, тегеречекеңиз өзгөрүп атканын бөлүшсөңүз, айтсаңыз, жалаң гана кубанычта болобуз. Жалаң гана ыраазы болобуз сиздердин комментарийиңизге. Мен абдан кубанычтамын. Мен Зузу Качиева, лайф коуч. Ар дайым менин каналымда пайдалуу жана керектүү кеңештер бар. Жакшы калыңыз.